Бүгүн 2022 жылдын 7-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Кытай Эл Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девин менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар санариптик технологияларды жана жасалма интеллектти колдонуу боюнча мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле эки мамлекеттин сот тутумдарынын ортосундагы мүмкүн болгон өз ара аракеттенүүнүн башкы аспектилерин талкуулашты. Иш-чаранын жүрүшүндө Замирбек Базарбеков Кытай Эл Республикасынын укуктук жана юридикалык институттарынын санариптештирүүнүн уникалдуу тажрыйбасы эң актуалдуу изилдөө темалардын бири болуп саналарын белгиледи. 2016 жылдын июнь айында эле Кытай Эл Республикасында бүт процесстин ачыктыгы менен онлайн процесстеринин толук циклын түзгөн акылдуу сот системасын түзүү аяктаган. Акылдуу сот системасы компьютердик форматтан мобилдик форматка кеңейтилген. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын соттору жүзүн таануу, алыстан аудио жана видео жазуу, электрондук кол коюу, электрондук далилдерди көрсөтүү, иштин архивин генерациялоо, сот процессин башкаруу функцияларын колдонгон мобилдик микросот электрондук платформасын түзүштү жана азыркы учурда аталган платформаны жигердүү өркүндөтүп жатышат. Мунун баары блокчейн, жасалма интеллект жана башкалар сыяктуу жаңы технологияларды колдонуунун натыйжасында мүмкүн болду. Ду Девин укуктук жактан дагы эки өлкөнүн кызматташтыгы бекем экендигин белгилеп, эки мамлекеттин жогорку сотторунун ортосундагы ишенимдүү кызматташтык улантылат деген ишенимин билдирди. Жолугушуунун соңунда тараптар кеңири кызматташтык жана терең байланыштар улантыла тургандыгын ырасташты.